Мен 15 ноябрь күнү жолдошум Мукамбетов Равшан качкан аны Каракол шаардык сотунун актады далилдердин жоктугуна байланыштуу. Кыска айтып кетсем болот эле, ошол далилдерди мен бүт айткан сөздүн баарын голословно эмес, далил менен сүйлөп берейин. Тергөө тарабынан жолдошумду кармашканда, тергөө эмес, опер кызматкерлер кармаганда Кожобеков жана Чыңгышев деген экөө рапорт жазылат. Мына рапорту да бар. Рапорт жазып атышат да, биз кармадык деп атат. Андан кийин биз ошо эртеси күнү билип калып, что жолдошумду күч менен мойнуна алып, адвокат да бербей, күч менен мойнуна алдыргандан кийин прокуратурага арыз жазганда, прокуратуранын кайрымага отказ в возбуждении уголовного дела деп атат. Ошол кылмыш, ошол кызматкерлер, опер кызматкерлердин составында кылмыш жоктугуна байланыштуу. Но бирок ошол жерде жазылып атат, ошол Чыңгышев менен Кожобеков. Биз ал күнү болгон эмеспиз, биз кармаган эмеспиз, кылмышты ким ачканын билбейбиз, бизге ободго келсек мойнуна алып тур деп атат. Анда эмне үчүн рапорт жазышат? Эмне үчүн ошо боюнча ачтык деп жетекчилеген рапорт берет? Бул биринчи далил. Экинчи далил, 21 күнү менин жолдошумду кармашканда дубленкасын изымать этишкен. Дубленканы изымать эткенде ошол следователь изымать этип атканда күбө калыс адамдары эч ким канды көрүшпөйт дагы. Эксперт биздин Ысык көл областынын эксперт биолог кан көрүп, ошо кан таптым деп, туурасы 2 см, узуну 3 см, 6 квадрат сантиметр жерден кан бар деп чыгарат. Тергөө сот отурумунда биздин адвокаттар ага ошол комплексно берелик экспертизаны. Бул кандайча жуккан бар? Муну өзүңүздөр көрүп көрсөңүз, 23 жолу ножевой ранение болуп атса, только эле жеңинин учунда эле кенеде эле кан тамчылап калыптыр. Хорошо деп адвокаттар ошону кандай жуккан, ошол кан деп экспертиза жөнөткөндө комплексный экспертиза жасады. Минюстка карата, Бишкекте Минюстка республиканский центр жасады жана Минздравга караган суммит экспертиза 2 эксперт экспертиза жасап, кандын тагы эч кандай дубленкадан кан табылган жок деп экспертизанын жыйынтыгын чыгарып берди. Ал жерде жазылып атат, айтып атышат, корутундусунда мынтип жазыптыр. Имеется вырезка дейт, туурасы 0,5 см, узуну 3,4 см. То есть мындай кыскача айтканда 1,7 см жерден кесинди бар экен деп. А сот отурумунда ошол эксперт чакырып сот сурап атат. А сиз ушул кесиндини кайда жоготтуңуз эле десе, мен аны кислотага салам, кислотага салсам ал эрип кетет. Чүпүрөк эрип кетет экен да, каны эрибейт экен. Бул жерден ошол биринчи экспертиза жасаган экспертизанын корутундусу такыр туура эмес жана так жасалган эмес. Каралоо максатында гана жасалган деп мен ойлойм. Анткени экинчи экспертиза аны толугу менен биринчи эксперттин корутундусун жокко чыгарды. Сот ошону да учитывать этип актады. Андан кийин бычак боюнча, мына үйүнөн биринчи бычак табылыптыр. Бычак табылган жоктугун тастыктаганда, мына Жаманакова деген следователь план түзүп, планда жазып атат. Окуя болгон жерде кылмышка тиешеси бар бычак табылган эмес, андыктан аталган бычакты табуу үчүн издөөчтөрүн уюштуруш керек деп жазып атат. Муну түзүп атат, а киши 17-синде түзүп атат. Анан эле 20-күндө менин жолдошум кармалгандан кийин эле бычактан дагы эксперт, ошол жана айтып кеткен Ысык көл областынын экспертизасынын эксперти кан таап чыгып атат, мизинен таап атат. А ошол эле следователь күбө калыс адамдар изимать этип атканда эч кандай кан көрүшкөн эмес. Ишенет элек эгер кан табылды десе, мизинде эмес, жана бычак менен сабына бириккен жеринде же сабынын ичинен табылса. Бул жерден дагы ойлойт элем, ал жерден дагы экспертиза туура эмес жасалган деп. Андан сырткары каза болгон эженин үйүнөн 13 отпечаток алынып тур. 13 отпечатоктон эч кимге жараксыз деп табылды. То есть анда эксперт криминалист ошол алып атканда биринчи көрөт да, ушул жарактуу эмеспи, экспертизага жарайбы, жарабайбы деп. Кандай түшүнсөк, любой криминалист, любой юрист окуса эле, аны окутат болуш керек. Ошол мындай аласың, ушул такты минтип аласың, минтип тактайсың деп. Анан таң калыштуусу үйүнүн ичинен экспертиза алынган тактар жарамсыз болуп чыгып калса, үйүнүн ичинен так жок болуп атат, колдун тактары жок болуп атат. Следствие болсо, менин жолдошумду болсо, ошол сени өлтүрүп туруп, жууп тазалап кеткенсиң деп эле күнөөлөп атышат. Өзүңөр ойлоп көрөчү, 2 комната үйдү, этаж турган ошол 3 комната үйдү кантип кайсы убакта тазалап атат? Канча убакыт керек ошону тазалаганга, жууп тазалаганга? Бир кишинин колунан келеби ошол? Андан сырткары мына хронометраж боюнча айта кетсек, биздин адвокаттар дагы тергөөнүн убагында тергөөчүгө улам бакшып атышты. Азыр деген өзү күнөө көрсөтмөсүн бергенде, мен банкка киргем деп атпайбы, банктан ушу алып койчу видеосун деди. Тергөөчү видеосун алган жок телекамера. Азыр тиг век информация, азыр любой жерде видеокамера бар. Ошол эле тергөөчү алып койгондо мынчалык көп суроо туулмак эмес. Мен жолдошум кандай кийинип жүргөн, ошол күнү канчада кирген. Аны сот отурумунда сот запрос жиберсе, банктар жооп берди. Бизде де видео көзөмөл 2 ай гана сакталат, 2 айдан кийин өчүп турат деди. Хорошо деди, бирок ошол күнү Кудай жалгап менин жолдошум банковский операция кылып туруп, то есть карточкасынан, өзүнүн личный карточкасынан акча чыгарып туруп, банктын ичиндеги кассадан. Ошону банк тастыктап берди, ал жерден банктан тастыктаганда минтип айтышты. Саат 11 саат 48 мүнөт 40 секундта акча снимать этилген деп атат.
Анан баягы воспроизведение кылганда үйүнө апарганда мен жолдошумду биз ошо сот отурумунда көрдүк. Ошол жерден 11:51 менин үйдүн жанынан телефон чалтырдым деп айтып туруп атат. Ошол распечаткасы сотовый оператордун 11:51 звонок экинчи корпуска, медучилищенин экинчи корпусуна жасалган деген распечаткасы бар. Өзүңүздөр ойлоп көргүлөчү, могу Бугу базарындагы центрдагы банктан чыгып 3 мүнөттө Каракол шаарынын четине чыгып телефон чалганга такси айдатып жүрсө дагы, машина өзү айдап жүрсө дагы жетишет беле? Жетишпейт болчу. Тергөө торабынан тилекке каршы бул хронометражда жасалган эмес. Алардын ою боюнча саат 12-де менин жолдошум Раматова эженин үйүнө кирген, өлтүргөн, тазалаган 12:30 чейин кененгесир кылмыштыгы болуп чыгып кетти деген. Сот отурумунда болсо биздин адвокаттар берген хронометраждын, муниципальный автобазанын бүт график движениясы, маршрутный листи, схема движениясы менен алганда менин жолдошум 12 саат 26 мүнөттө гана араң эженин үйүнө барып атат. Анан бул жерден тергөөнүн биз нааразы болуп атканымдагы тергөө мына канча деген тергөө болду. Кылмыш жаза кодекс УПКнын уголовно-процессуальный кодекстин 19 статьясын одоно бузуу менен жасалган тергөө бул. Эч кандай тастыкталган жок, такталган жок. 19 статьясында жазылып турат түздөн түз. Ошол кылмышка күнөөлөнүп аткан адамдын оордотуучу жагдайлары, жолсо жеңилдетүү жагдайлары болсо ошонун баарын анализдеп, ар бир далилдин баарын анализдеп чыккыла деген. Тилекке каршы анын баары жасалган эмес. Мына шаардык соту Суранчиев Улан төрагалык кылды. Мен башында орган кызматкерлерине, бийликке чындыгында акыйкат чечим чыкпайт го деп ишенбей аткам. Шаардын чечими чыккандан кийин бул кишини ойлойм туп-туура кабыл алды, бүт өзүнүн законго таяп кабыл алды. Мен ошол киши чечим кабыл алгандан кийин мен ыраазы болдум, мен акыйкат бар экен, ошондо ишендим. Мен ойлойм эми азыр экинчи сот деле ошо келтирилген далилдин баарын карап чыгып, акыйкат чечим чыгарып берет го деп атам. Анткени далили жок эле мынтип салыптыр, тигинтип салыптыр деп эмне деген далай сөздөрдү чыгарышты. Далай сөздөр менен уктук, далай ушактарды уктум. Анысы аз келгенси мени кошо өлтүрүшүптүр дегенге чейин барышты. Менин байкуш аялым менин күнөөмдү жашырып ошонун ичинде жатат деп. Мына азыркы тапта жолдошум бутуна тура албайт, төшөктө жатат. Прогулкаларга чыга албайт. Мына врачтар, эчендеги врачтар барып кетет. Мирахимовго чейин барып дарылатып келдим. Мына СИЗОнун жетекчилигине да аларга да рахмат, ошо апарып бүт дарылатып келди. Аябай чоң диагноздар, аябай оор диагноздар менен азыр мына эмне кыла албай жатат азыр, мына оорусу күчтүү. Анан ойлойм мен эми сот деле мынчалык биринчи эми соттон экспертизага байланыштуу чоюлуп кетти абдан. Бул сот деле чойбойт го Кудайым буйрса, акыйкат ак карап берет го деген ишеничтебиз биз. Акыйкат деле карасын. Андан башка мен мисалы азыр дагы бир айта кетейин, кечирип койгула. Тигил тараптын жеңеси, тигил тарап болгону жабырлануучу тараптын жеңеси жазындагы сот отурумдарында биз деле билебиз, Раушаны өлтүргөн эмес, биз деле билебиз деп менин туугандарым менен келип айтып аткандардын баарын өзүнүн туугандарым тартып алды, видеосу да бар мына. Ал жерде айтып атат, бизге астыбызга түшүп келсеңер эле биз камырдан кыл суугандай эле сууруп чыкмакпыз деп. Ошол эле тарап эми акты сот актап чыкты, сотту сатып алдыңар деп күнөөлөп атат. Мен сотту сатып алганда өзүңүздөр ойлоп көрүңүзчү, ушундай оор кылмыш болуп атса, адам өлтүрүү фактысы болуп атса, резонанс болуп атса, кайсы сот макул болот? Мен миллион эмес, миллиард берсем дагы макул болбойт да сот деген. Анан бул жерден эми мен ойлойм, сотту дагы күнөөлөп атышат, сатылып кетти деп. Бул жерде мени да күнөөлөп атышат, сатып алды деп. Андай факты болбогон үчүн сот далил жок үчүн актабады. Далил болсо соттоп салат болчу. Далил болбогон үчүн актады. Тергөө органдары боюнча мына кылмышка тиешеси бар деп далили деп мотив деп атышат, 200 миң сом деп атат. Мына 200 миң сом боюнча айта кетсем, жолдошум ал 200 миңди өзүнө короткон эмес. Бир нерсе сатып алса да ийдейт элем, коротуп салыптыр деп. Ал текшерүүчүлөр келип мына бюджеттик мекемелердеги жетекчилер дагы, бухгалтерлер дагы абдан жакшы билишет. Азыр текшерүү органдарынын баары ошо күчү келгенде бюджеттик органдар. Жайында 2016 жылы жайында эсептөө палатасынан Бакеева деген текшерүүчү келип, якобы силерден нарушениялар табылды деп, мен жолдошумду ошо акча таап келип бересиң деп, акча таап келип ошону кетиришкен экен, узатышкан экен. Аны мекемеде иштегендеги кызматкерлер билет, но бирок сотко келгенде ошонун баары айтпай атышат. Ошол боюнча ал да далилденбей калды, аны дагы Бакееваны сураган киши болгон жок. Тергөөчү сурап да койгон жок. Бул жерден айта кетет элем, ошол короткон акчаны Бакеева алып, андан кийин эми, конечно, колунан кармаганда мен алдым деп кантип айтат ал. Ал да кишинин башы керек да аны дагы. Ошол 200 миң боюнча айта кетсем, ошол боюнча соттоп 304 статья менен жолдошумду соттоп күнөөлүү деп тапты.
ошол статья менен жана 171 менен растрата вверенного имущества 2 статья менен 6 жыл эркиндигинен ажыратты. Бирок кичи балабыз 14 жашка чыкпагандыгына байланыштуу, 14 жашка чыга электигине байланыштуу жаза өтөө мөөнөтүн кийинкиге калтырды. Азыркы тапта болсо жолдошум СИЗОдон чыга элек. 10 күндөн кийин мыйзамдуу турдуу өкүм күчүнө киргенге чейин апелляциялык даттануу киргизип койду. Менен прокуратура киргизди, Караколдук шаар прокуратурасы жана жабырлануч тараптан киргизишти. Бул жерден прокуратурада айтып кетет элем. Ушундай тергөөдө кетирилген мүчүлүштүк кемчиликтин баарын көрүп туруп, ушул прокуратура эмне үчүн жанагы милиция кызматкерлерин коргоп, тергөөчүлөрдү коргоп атканына таң калам. Анткени сот эки тергөөчүгө частный определение чыгарды. Муга билген кишилер юристтер айтышты. Ар кайсы эле сот чыгара бербейт частный определение. Значит, мүчүлүштүктөр болгон үчүн, аябай чоң катачылыктар кеткен үчүн эки тергөөчүгө частный определение чыгарылды деп айтышты. Бул жерден дагы мен ойлойм сот, облус сот эми баарын карап чыгышат го деп. 5-ноябрь 2014 жылы Мухаммедов Раушан боюнча Каракол шаардык сотунун өкүмү чыккан. Төралык кылган Суранжиев улан. Мен ойлойм Суранжиев улан сот туура мыйзамдын чегинде чыгарды деп ойлойм. Эмне дегенде бул өкүмдө бир дагы далилдер тергөөнү табылган далилдер өзүнүн орун тапкан жок. Эмне дегенде бир эле Мухаммедова биринчи собственный признание кылган, ошол эле такап эле ушул эле Мухаммедова Раушан өлтүрүүдө эле баары такалып, ошол негизинде эле кеттеп, септеп, далилдерди таап сотко жиберген. Сот туура чечим чыгарды. Ошондуктан мен ойлойм экинчи инстанцияга сот тарап дагы туура чечим чыгарат деп ойлойм.